Ишенесиздерби, мен кээде айтсам таң калышат да, мен анын байпагын даже жерге ыргыткым келбейт же. Мен аны жаткан жерин мындай ушунчалык тазалап туруп, ушуну жеген оокатына да ушунчалык көп көңүл бурчу элем да. Мен абдан сүйүп чыккам менин жолдошума, раматтылык, Кудай ыраазы болсун мен жолдошума, жаткан жери бейиштен болсун. Ал 50 жашында өтүп кетти, албетте мен үчүн өтө оор болду. Бирок биздин ошондой менен абдан аны сыйлап, аны ошончолук жакшы көрүп, азыркы жаштарды карасам, мындай күйөөсү аялына, аялы күйөөсүнө нааразы да. Жок, эч качан нааразы болбош керек. Бешенебизге кимди жаздыбы, биз ошого ыраазы болуп жашасак, дагы жакшы турмуш болот да. Мен ошончолук аны сүйгөн үчүн, мен ошончолук аны сыйлаган үчүн мен ойлойм жакшы күндөрдү өткөрдүк. Ошол биздин жакшы жашаган күндөрүбүздөн биз 4 баланы таптык. Бүгүнкү маектешүү учурунда жакшы адам менен өткөн жакшы күндөр пендени бир өмүргө бакытка бөлөп жашаарына биз даанандык. Колубузга кичинекей тикен кирген болсо, аны чыгара албай канча оора тартабыз. Ал эми дарыгерлердин мамык колу канча адамдардын дартын дабалап, жашоосуна кайрадан үмүт берет. Адегенде досуңдун ким экенин айт. Мен сенин ким экениңди айтып берем деген кеп бар. Ошо сыңары каарманыбыздын кандай аял зат экенин бизге бирге окуп, бирге иштеп жаткан курбусу айтканы жакшы. Досум Бапаева Гүлсан экөөбүз 1988 жылы бүттүк. Ага чейин тааныштыгыбыз ошол институтка тапшыргандан баштап 82 жылдан бери тааныйм бул инсанды. Өтө пейили, кенен, өтө ушундай бир күлк мүнөздүүлүк деп коет азыр мына биздин мусулманчылыкта азыр баардыгы эле ушул нерсени түшүнүп атышат, что эң адамдын ушул жакшы сапаттарынын бири бул ошо күлк мүнөздүүлүк экен да. Аллахтын алдында бул өтө бааланган нерсе. Ошон үчүн ошол нерсесин мен баамдап, байкап, баалап берет элем. Баса белгилей турган сапаты ошол. Кандай инсан болсо дагы, эркек бала болобу, жаш адам болобу, карган киши болобу, аялбы, кемпирби, окуганбы, кандай социалдык статуста жашайт, ал кедейби, байбы, ар бир адам менен өзүнүн мындай тилин таап сүйлөшө алат. Ошол жагы өтө өзгөчөлүктөрдүн бири деп айтам. Анан эч качан ошол пейлинде бирөөгө мындай кек сактап, бир бүгүн айткан сөздү бүгүн унутат, бүгүн өткөн күн ошол өткөн күн менен кетет. Бул аябай жакшы сыфат, адам баласына керек боло тургандар. Негизи студент болгон мезгилде биз группада көбүнчө айылдан баргандар окуйт эле. Анан эми Гүлсана өзү эми Оштон барып, ошол Кара Сууда окуп, Ошто окуганына карабастан, ошол Бишкекте жалаң ошо Бишкектик шаардык группалаштар менен бир группада окуп калган да. Ошолор менен тең тайлашып, алардан ашса ашып жакшы окуду, бирок бир кем калган жок. Досум өзү терапевт болуп баштап, анан көп адистик немени аркалады да, бир эле терапия менен эле чектелип калбай, баардык ошо медицина кандай тармактар болсо ошонун баардыгында өзү баш оту менен кирип, практика жүзүндө көрүп, жанагындай патологоанатомия деп коет, жанагы өлгөн кишилерди вскрытие жасаган жерлерде да, например, билбейм, менин духум жетеби эле, жетпейби эле, бирок менин досум ошондой жерде дагы мындай тайбай иштеп берди. Өмүр сапарында алдыга койгон максаттарынын баарын иш жүзүнө ашырып, элге, доско, кесиптеш, жакын саналыштарына жулуу мамиледе болуу, бул да ар бир адамдан табылгыс асыл сапат. Эң жакшы жагы ошол биз эми аял зат болгондон кийин, аял заттын ошо эң чоң ролу баягы эне медресе деп коет экен, биринчи очередь ал жумушунда эмес, биринчи очередь ошол биринчи кезекте ошо үй бүлөдө аял катары биринчиден мен баса белгилеп кете турган нерсе эң мыкты өмүрлүк жар болду. Раматтылык Аяшыбыз сагын аябай жакшы инсан эле.